урматтуу шаарыбыздын тургундары, урматтуу аталар, апалар, мен ишенем, сиздер менен бирдикте чогуу шаардыбызды жашылдандырууга жардам бересиздер деп ойлойм. Анча-мынча биз бирге көрүнбөгөн маселелер болсо, мэриянын эшиги сиздер үчүн ачык, келиңиздер сиздер менен чогуу бололу. Ушу конуштун тургундары айтат, акыркы мезгилдерде бир аз биздин ушул аймакта иш жакшы болбой калды депчи. Сурооңуздар болсо мен жооп берүүгө даярмын. Жеңишбек Шиматов айткандай, ош пуш боло турган болсо, бир канаты мэрия, бир канаты шаардык кеңеш, биз биргеликте чогуу шаарды көтөрөбүз деген жакшы бир пландарды сүйлөшкөнбүз. Рухсат берсеңиз, суроо жооп өтсөк. 21 каттам болчу эле. Ушу каттамды негедир алып койду. Ушундан кийин мына окуучу балдар, кары-картаңдар, ошо жер жашагандар өтө эле кыйналып кетишти. Лотто турат 121. Жакын күндө карайбыз аны. Эсле болсо аны да качабыз. Өзүңүз көрүп атасыз мына акыркы күндөрдө шаарды кыдырып, шаарда канча көйгөй бар экенин көрүп атасыз. Анан кече соцсеттерде берген маалыматтарда республикалык бюджеттен өзгөчө акча каражат тартып келүү жөнүндөгү кабарыңыз абдан элибизге бир топ дем берди деп айтам да. Мен ойлойм ушул аймакка парк керек деп өзүнчө. Шаарлыктар эсе алып басып жүрө турган зона жок. Шуну бир өзгөчө көңүлгө алып берсеңиз, буйруса эртең мына сессия болгон турат. Анда дагы биз сизге өзүбүздүн көз карашыбыз, ойлорубуз боюнча айтып, мына Болот Талабек айткандай, жакындан туруп бир шаарыбыз үчүн жалпы иштейли деген жалпы ниеттебиз. Мен атым Кутманалы Абдрахман уулу, шаардык кеңештин депутаты. Рахмат. Бар болуңуздар. Областтар боюнча иштеген, көзөстөр боюнча иштеген мапты жөнүндө биздин ошо жер төлөөгө контора кылып алган да. Ана ошо контораны бошотпой атат. Аны башка жерге жылдырып бериңиздер. Аны ижарага алгандагы көз азиз адам болгон. Бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен жер төлөнү бошотуп, жашоочулардын башкаруу укугуна кайтарылып берилет. Менин көйгөйүм 10 жылдан бери соттошом, Көкүмбүй көчөсүндөгү детсадты өткөзө албай атам да. Биринчи инстанциядан дагы, экинчи инстанциядан дагы утуп алганбыз. Мамлекеттин баласына кайтсын деп. Булар дагы жыгылган күрөшкө тойбойт деп жогорку сотко жазып бериштир, Жогорку сотко жазып бериштир. Эми Кудай буйруса ал жактан да биз тарапка чечилет деген чоң ниеттерибиз бар, максаттарыбыз бар. Анар 11-ci дом менен. Яшин домдун ортосундагы 3 фалдык жерге асфальт түшүш керек эле. Ушуну бир кабар алып койсоңуз. Ошол жерден бурулуп кеткен эле жерде Ханурда ресторанын жанында. Ошол жерде асфальт кылып берсеңиз жакшы болот эле. Сизден ушуну өтүнүп суранам. Кудай буйруса, немеге проектке киргизебиз, сунуштайбыз. Жасауга аракет кылабыз. Кулатов микрорайонуна кирүүчү бир гана жол бар, машина менен кирүүчү. Арабандын жолунан киребиз. Андан башка жактын баардыгын домдор тосуп алган. Лөйлүнүн шаарчасындай кылып времянкаларды куруп алган. Урматтуу мэр, кайсы жерден көрдүңүз? Домго времянка улап алгандарды. Бир гана Ошто бар ошол. Ушул көйгөйдү чечип берсеңиз, анан ушу ички жолдорду ачып берсеңиздер бизге. Ушуну мен сессияда 3-чү жолу айттым. Ал стоянканы жылдырып бериңиз, ноокат стоянкасы жылбай келет. Элдер мектепке өткөн жер всегда пробка. Карайбыз деп ал каралбай калып кетти. Круговой Барсбектен баштап ушул мынау Нирванага чейин азыр бизде иш-чара жүрүп атат. Жолдогу Ош Ноокат, Ош Баткен багытындагы автоунааларды, таксилерди айтканда тазалап атабыз. Ал жерден биз кубаласак, сиз айткан Анар домдун алдына, Западныйдагы домдордун алдына кирип жашынып ошол жерден жүргүнчүлөрдү алып кетип атат. Бул боюнча 2 ПМ атайын бөлдүк, андан тышкары мына участкойлор отурат. Участкойлорду бул боюнча жумушту жандандырабыз, иштейбиз бул боюнча. Азыр ушул жыйындан кийин сиз сыртка чыксаңыз, Поляс вообще каралбай калган. Ушул мектептин, ушул Төлөйкөн кичи боюнча эртемени адам аябай көп басат. Турник бар, бир турник алда турник кыйшыйып турат. Дээрлик биздин 70 мектептин бардыгынын тең спорт аянттары союз мезгилинен калып, бүт турниктери, жанагы спорт шаймандары бар эскирген. Ошон үчүн биз 9 аймактык башкармалыкта 10 типовой мектеп, ушундай чоң мектепти тандап алып, эс ала турган зона, спорт оюн аянтчасы кичинекей балдар үчүн ойной турган зона жана башка кылып туруп, быйыл ошол бюджетке сунуштарды бердик. Бурса колдоп берсе, ошол маселе ишке ашып калат. Парламентте деле ошондой элебиз. Азыр деле Кудайга шүгүрсүз. 15 метр бери керекте жылуулуктун жанында жашайм. 15 метр. Но бирок үй жылбайт. Биздин үйлөр так ысыбайт. Жаңы жылдан так ноль болуп калды. 18 градустан ылдый.
айткан отурушат ошого сиздер мындай көйгөйүздү чечиптиңиз деп айтып эмне себептен биздин үйлөрүбүз сыбай атат? Электр энергиядан бизде өчүү бат-бат болгондуктан төлөкөн анар плата отургандар бардыгы электр отказан иштейт. Өчүп калатканда ушунда жылуулук сапаты жетпей калат. Газ да болсо жашоочулар кайрылган элек, кол топтоп, газ болсо бизге жалган информация берип жүргөн. Кичине күнөсүп калдык, буюрса мен өзүм жоопкерчилигимди алам. Ошол жерде кандай кемчиликтер келсе, ошону мен аягына чейин туруп бүтүргөнгө аракет кылам. Бирок мен ошо сиз айтып аткан 13 пункт боюнча акт предписание мага чейин болгон экен. Бирок өзүм келип 200 000 сом айыппул салып төлөндү. Биздин мусор төккөн жерге современный кылып тазалап апарабыз. Бирок күлүбүздү каяка төгүштү билбейбиз да, үйдө мына сакталып, анан кеберкелер жолго төгөт. Болды, азыр сиз менен чыккандан байланыштырып, балдар байланыштырып, сөз адресиңизди алып туруп, 37-чи көчөнүн асфальты качан бүтөт? Дагы канча убада бересиз сизге? Бир жагы аркасына кеткен чалкалап, бир жагы алдына кеткен чалкалап. Биздин коопсуздугубузду ким карап берет? Жыйынтыктап негизинен мэрге тиешелүү суроолор бар. Ошол суроолорго Жеңишбек Шерматович өзү жооп берсе. Бұл жерде көйгөй аябай көп экен. Ең көйгөйлүү көйгөй бұл жол боюнча. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты, 2 миллиард сом бөлүп берем деп. Сиз айттыңыз го, 2 миллиард сом бөлүп берем деди. Ошол ички жолдорго дагы сүйлөшүп, ар бир маптан 2-ден 3-төн көчөнү асфальт жасашка аракет кылабыз. Андан башка Көчө Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев дагы айтты, ошол Ош шаарына спецтехникага 500 миллион сом бөлдүрүп берем деди. Балдар ойноочу жай боюнча быйыл азыр бюджетти пока кабыл ала элекпиз. Ушу балдар ойноочу жай боюнча дагы ар бир мапка бир 5тен депутаттар менен, урматтуу төрагачтар менен кеңешели, бюджетке карап ар бир мапка бир 5тен балдар ойноочу жайды жасасак. Урматтуу шаардын тургундары, урматтуу ата энелер, кичине сабыр кылып бир 6 ай срок бериңиздер, иштеп көрөлү. Мен билем көйгөй абдан көп. Поликлиника проблема, жол проблема, садик проблема, балдар ойноочу аянчалар проблема экен. Ошону чечишке аракет кылабыз, урматтуу туугандар. Улуу Ош шаарына келип отурасыз. Эл менен бирге болуңуз. Ишиңизге ийгилик, бала чагаңыз үй бүлөңүздө тынчылык.